Кыргызстандагы өзгөчө кырдаалдын жол жобосу. Шаар айыл районго кирип жана чыгуу. Чектелүү негизги жолдордо санитардык эпидемиялык посттор орнотулат. Үйдөн чыкпай отуруу сунушталат, бирок негиздүү себеп болуп калса, блокпосттордон тоскоолдуксуз өтүп турууга мүмкүн. Блокпосттордон тоскоолдуксуз атайын унаалар, таштанды чогултуучу инкассаторлор жана жүктөрдү, азык-түлүктөрдү, элге керектүү товарларды, дары-дармектерди ташыган транспорттор гана өтүп турушат. Жумуш. Тыюу салынбаган тизмеге кирген ишкана ээлерине аралыктан иштөө тартиби же иштеги кызматкерлердин санын кыскартуу сунушталат. Билим берүү. Мектеп окуучулар 8 апрелге чейин таратылды. Окуучулар үчүн Билим берүү жана Илим министрлиги 4-чейректеги окутууну аралыктан жүргүзүп жаткандыктан учурдагы окубай калган күндөр жайкы эс алууга жылдырылбайт. edu.checkit.gov.kg сайтынан 1-11 класстын окуучулары тест жана окуу материалдары менен тааныша алышат. Бүтүрүү сынактары жана жалпы республикалык тестирлөө үчүн атайын өзүнчө ыкмалар берилет. Ден соолук. Оорукана, бейтапкана жана амбулатория клиникалары кадимки иш тартуу менен иштей беришет. Эскерте кетүүчү жагдай, эгерде сиз өзүңүздү жаман сезсеңиз, ооруканага баруунун кажети жок. Болгону 112, 103, 118 номерлерин терип байланышуу керек. Болбосо жергиликтүү медицина кызматтарына байланышуу зарыл. Эшикке чыкса болобу? Элдин айыл менен шаар ичинде жүрүүсүнө чек жок. Бирок ошого карабастан үйдө болуу сунушталат. Болгону ошондой жол менен гана вирустун жайылуусун токтото алабыз. Коомдук транспорт. 22 марттан баштап Бишкек шаарында коомдук транспорттардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Көптөгөн жеке менчик маршруттук таксилер убактылуу ишке чыгышпайт. Башка коомдук автобус менен троллейбус багыттары иштей беришет. Соода сатык. Ири соода, оюн, зоок борборлору карантинге жабылды. Бирок ошол эле маалда азык-түлүк жана дарыканалар кадимки тартипте иштей беришет. Кафе, ресторандар жеткир берүү тартибинде гана иштешет. Азык-түлүк сатпаган базарлар, спорт залдар, бассейндер, спа, сулуулук салондору убактылуу жабылат. Мамлекеттик кызматтар. Өтө маанилүү деп эсептелген мамлекеттик ишканалар жана коммуналдык инфраструктуралар, электр, газ, жылуулук түйүндөрү жана башкалар кадимкидей иштешет. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жарандарды кабыл алууну чектешет. Банктар. Көпчүлүгү ачык болот, бирок айрым бөлүмдөрүнүн кызматкерлери кыскартылып, же бөлүмдөр толугу менен жабылышы мүмкүн. Негизги мындай учурда онлайн банкинг жана банкоматтарды пайдалануу сунушталат. Коронавирус боюнча республикалык штабтын маалымат каналы.